Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкө аймактары боюнча алгачкы сапар алкагында Баткен облусунда өтүп жаткан Баткенди өнүктүрүү, өлкөнү өнүктүрүү инвестициялык форумунун ишине катышты. Ал куттуктоо сөзүндө форум катышуучуларына кайрылып, аталган региондун өнүгүү потенциалын баса белгилеп, инвесторлор үчүн жеңилдиктер тууралуу эске салды. Баткен облусунун экономикасын өнүктүрүү стратегиялык мааниге ээ. Сиздерге белгилүү болгондой, Баткен облусунун өзгөчө статусу тууралуу мыйзам жана өнүктүрүү программасы кабыл алынып, иш-аракеттер планы бекитилген. Мамлекет тарабынан чек ара аймагында иштеген ишкерлерге атайы салык режими түрүндө жеңилдиктер берилет. Ошондой эле өзгөчө инвестициялык режим киргизилген. Министрлер кабинети инвестицияларга мамлекеттик кепилдик берет жана Баткен облусунун инвесторлору үчүн толук амнистия пландаштырылууда. Мындан тышкары мамлекеттик түз сатып алуулардын уруксат берилген босогосу 2 миллион сомдон 5 миллион сомго чейин жогорулатылат. Бул режимдер азыркы мезгилде Баткенге инвестициялоо, анын ичиндеги жергиликтүү ишкерлер үчүн жагымдуу мезгил. Мен жалпыңыздарды бул мүмкүнчүлүктү пайдаланууга чакырам. Негизгиси Евростандарт 5 боюнча иш алып баруу керек, деди Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы кошумчалагандай, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү алууда өзгөчө жеңилдетилген режим иштейт. Бул форум Баткен облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн актуалдуу маселелерин талкуулоо үчүн гана эмес, ошондой эле маанилүү макулдашууларга жетишүүгө мүмкүнчүлүк берери күтүлүүдө. Бүгүнкү форумга бир катар абройлуу инвесторлор, донорлор, бизнесмендер келип катышып жаткандыгы бул форумдун стратегиялык мааниге ээ болуп отургандыгын көрсөтөт. Биз форумду жөнөкөйлүк ушу боюнча калтырып калбайбыз. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен ушул форумдун жыйынтыктарынын баарын жаңы жылга чейин өкмөттүн отурумун ушу Баткенде өткөзөбүз. Ошо форумда кабыл алынган чечимдин баары кандай аткарылып атат? Келип колу коюлган бизнесмендердин инвест проекттери болдубу? Аларга бизден кандай жардам керек? Электроэнергия, суу, канализация баарын биз чечип беребиз деген милдеттемени кыргыз өкмөтү өзүнүн мойнуна алып атат. Нулевой милли деп коет. Биз ошого чейин өзүбүз жеткизип беребиз. Сиздер ушу Баткен областындагы болгон проектлериңиздердин баарына кыргыз өкмөтү приоритетин берет.